Токтогулда 3 унаа кагышып, бир жүргүнчү каза болду. Биринчи унаадагы бир жүргүнчү ооруканада каза болду. Токтогул районунун Үчтерек айылынын Кетмен-Төбө аймагында 3 унаа кагышып, бир жүргүнчү каза болду. Бул тууралуу облустук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын өкүлү Айбек Сатыбалдиев Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында окуя 26 январь күнү саат 16:50 чамасында Бишкек-Ош жолунун 338-чакырымында катталган. Аксы районунан Бишкекти көздөй бара жаткан Honda Fit унаасы карама-каршы багытта келе жаткан Шенси жүк ташуучу унаасынын сол тараптагы дөңгөлөгүн сүзгөн. Анын артынан келе жаткан Honda Fit унаасы аны сүзүп токтогон. Кырсыктан жабыркаган жүргүнчүлөр менен айдоочулар Токтогул районундагы аймактык ооруканага жеткирилип, дарыгердин көзөмөлүнөн өткөрүлүп, үйлөрүнө жиберилди, деди Сатыбалдиев. Ал эми Honda Fit унаасындагы бир жүргүнчү Кара Көл шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жеткирилип, каза болгон. Учурда бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Булак Спутник чекиткежи. Нарын шаарындагы май куюлуучу жайдан 120 миңдей сом тонолду. Учурда каракчыларды издөө иштери жүрүп жатат. 27 январдын түнүндө саат 2 чамасында Нарын шаарындагы май куюлуучу жайлардын бирине бет капчан бейтааныш 3 киши кирип, кассадагы 120 миңдей сомду алып кеткен. Маалыматты облустук милициядан тастыкташты. Ага ылайык каракчылар колуна союлдарды көтөрүп алып, кассадагы 2 кишини коркутушкан. Учурда каракчыларды издөө иштери жүрүп жатат. Булак Спутник чекиткежи.